Assalamu alaikum туугандар. Мен бүгүн сиздер менен бир жашоодогу бир маанилүү нерсени айткым келди. Ал эмне? Бул жашоого максат коюу. Мындай бир сонун сөз бар. Максаты жок адамга мааниси жок таң атат деген. Бизди алдыга жылдырып турган бул максат. Жылдырбаса биз малдан айырмабыз жок. Мисалы, мал дагы ичет, мал дагы жейт, мал дагы өзүнүн тиригилигин кылат, өзүнө ылайык. Алды ичет, алды ичип чыгарган билет. Инсан андан айырмасы койгон максаты менен. Эгерде максат жок болуп турган болсо, анда инсандын мал менен эч кандай айырмасы болбой калат. Эми максат коюуда бул негизги нерсе эмне? Биз эмне үчүн жаралганбыз, эмне үчүн бул дүйнөгө келгенбиз? Албетте бул негизги нерсе. Андан ылдыйкы нерсе. Мен жашоодо эмне кылып өтүшүм керек? Менин миссиям эмне? Мен жашоодо кандай адам болуп өтүшүм керек? Мына ушул негизги нерсе. Жашоодогу актуалдуу нерселердин бири. Менин күнүм кандай өтүп жатат? Менде алдыга жылыштар барбы? Мен кандай негизде ойлоном, кандай негизде алдыга жылам? Мына ушул ойлор бул жашоодогу негизги нерселердин бири. Ойлоно турган, сүйлөй турган нерселердин бири. Буну сөзсүз адам аракет кылыш керек, түшүнүш керек, үйрөнүш керек. Максат жок, бул акмак. Араб тилинде абас деген сөз бар. Бул күлүштү жолун айландыра берүүнү абас деп коет. Аллах Таала Куранда мен ойлойсуңарбы дейт. Афа хасибтум аннама халакунакум абаса. Эй адамдар, силер ойлойсуңарбы? Мен силерди максатсыз эле жараттымбы дейт. Бул жакта абас деген сөз колдонулган. Жөн эле ойной бер. Жаш бала кумду өзү курат, акыры өз бузуп коет. Себеби анда эч кандай максат жок, кызык үчүн. Биз жашоодо кызык үчүн эмес, бир нерсеге кызыгуу, же болбосо бир нерсенин даамын татып алып, анан кайра кылгың келип кызыгуу негизде эмес, максат негизде кылыш керек. Бул максат жашоодогу маанилүү бир нерсе.